Азыр сурабай койсом, маектин тузу кем болуп калар, бирок көп замандаштарыбыз мына социалдык түйүн, массалык маалымат каражаттарында бул тууралуу көп жазылып атат, айтылып атат. Жогорку кеңеште ушул өзгөчө КСДПдын тегерегиндеги маселеге Асылбек Жээнбековдун абдан чоң таасири бар деп барбы? Асылбек Шарипович өзү агасы Сооронбай Шарипович президент болгонго чейин эле мамлекетибиздеги өтө таасирлүү кишилердин бири болчу да. Акыркы учурда Сооронбай Шарипович президент болуп келгенден кийин Асылбек Шариповичтин активдүүлүгү азайды. Бул көптөгөн депутаттардан сураса, менин сөзүм жалган кылбайт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө баягы бийлик бутактарына, ошондой эле өкмөткө түздөн түз баягы кийлигишип же болбосо жогорку кеңештеги чечимдерди кабыл алууда ал киши ачык, мисалы үчүн аракети жок да. Ошондуктан таасир бүгүнкү күндө берүүгө өзүнүн аракети да жок да. Ошондуктан сырттан көрүнгөн кишилерге ар түрдүү болушу мүмкүн, бүгүнкү күндө таасир этүүгө аракети жок. Бүгүнкү шартта КСДПнын тагдыры, келечеги ал кишини ойлонтотпу? Ал киши бүгүнкү күндө саясат жөнүндө, мисалы үчүн же болбосо бир таасир баягы бийлик бутагына таасир берүү жөнүндө баягы бир ушул теманын үстүндө сүйлөшкөнүбүз жок да. Ошондуктан мен бирдекени айтуу кыйын. Сөзсүз ойлонтот болуш керек. Негизи бул күчтүү партияны келечектүү кылып алып кетүү же болбосо азыр деле эки жээк деп атпайбы. Кээ бир учурда эки тарапта дагы бири-бирибизди жакшы көргөн, мисалы үчүн жакшы инсандар бар. Бири-бири менен жеке мамиле, үй бүлөлүк мамиле сакталып калгандагы кээ бир учурда чоң баягы партиянын лидерлеринин көз карашы менен баягы ар түрдүү баягы кыйынчылык бир учурга келип калып атат да. Ошондуктан сөзсүз мындай ойлонот болуш керек да, анын өзүнө бериш керек суроону.